Biz bugün 15-ci betten başlap үйрөнөбүz. Бул биздин оң колубуз. Оң колдо кандай кылып шилтеш керек, кандай териш керек жана кайсыл көнүгүүлөрдү жазаш керек. Мынакей могуларды жазып койдум. Ушуну скриншот кылып туруп дептерге көчүрүп жазыңыз. Бул оң колдук. Бул маалымат 15-ci бетте бар. Бирок силер жаза турчу дептерге ушул маалыматтар. Биринчиден карайбыз. Бул жакта бул белгини көрсөңүз, сиз ылдый ойношуңуз керек. Бул белгиден өйдө. П түрүндө турса, нотанын үстүндө ушундай белги болсо, анда сиз кылдарды бири-бирден оң колдун бармагы менен төмөн чертүү. Кайсы бир нотага ушунун үстүнө П деп койсо кичинекей кылып, анда сиз деген бармак менен төмөн чертеткенсиз да. Бул тескер П өйдө бармак менен ноталарда кездешип, бул аралаш кете бериши мүмкүн, бирок бул эмне эле деп түшүнбөй калбашыңыз керек да. Анткени үчүн могу П'лар китепте жок. Анткени үчүн бул китеп 1-2 класска арналган да. Чоң чыгармаларда, абай 3 класстан өйдөнгү оор чыгармаларда ушул белгилер кездешет да. Ошол үчүн силерге жазып койдум, бул маалымат керек деп. Анан нотанын үстүндө бул же мындай караган белги болсо, анда сиз шилтеп бардык манжаларды менен шилтеп ойнойсуз. Нотанын үстүнө, моунун үстүнө деле мындай кетиши мүмкүн да. Ошондо ушундай ылдый өйдөлүктө шилтейсиң деп. Же жалгыз эле бул болсо, бул белгиси жок. Могу белгиси жок болсо, анда буларды тересиз да. Ушундай жерлери бар. Анан биз болсо оң колду, сол колдон биринчи оң колду машыктырабыз. Мына бул көнүгүүлөрдө. Бул көнүгүү китепте деле жазылган, бирок сизге мындай кылып жазып койдум. Биринчи көнүгүүдө биз ылдый өйдө кылып, баягы комузду шилтешибиз керек экен да, оң колдун жардамы менен. Эми биз кантип шилтейбиз? Комуздун могул тепкей жагынан эмес, могул жактан ойносоңуз шилтеп, могуларыңыз канап ооруйт. Сөзсүз түрдө могул жактан шилтеп ойнойбуз. Ылдый шилтегенде манжаларыбыздын тырмагы менен ылдый кетебиз да, мына тырмагы менен. Өйдө шилтегенде муштумду түйүп, бармактын тырмагы менен өйдө шилтейбиз. Мондай, анан момундай шилтеп, анан мындай шилтеп эмес. Көрдүңүзбү? Бардык ылдый шилтегенде, бардык манжанын тырмагы менен ылдый шилтейсиз. Өйдө болгондо бармактын тырмагы менен өйдө шилтейсиз. Бизде биринчи көнүгүү 5 жолу ылдый өйдө ойношубуз керек экен. Шашпай 1, 2, 3, 4, 5. Бул биздин биринчи көнүгүүбүз болду. Андан кийин экинчи көнүгүүбүз ылдый өйдө, анан ылдый экен. Ылдый өйдө, өйдө, анан ылдый. Мына экинчи көнүгүүнү ойнодум. Үчүнчү көнүгүүбүз ылдый өйдө, кайра ылдый өйдө, кайра ылдый. Сиз муну көнүгүүнү ойноп машыгасыз. Бул оң колду машыктырып атабыз азыр. Оң колду машыктыруусу. Бул 15-ci бетте. Ушуну туура машыгабыз. Андан кийин биз болсо оң колду үйрөнгөндөн кийин сол колго өтөбүз. Эми сол колду үйрөнүп баштайбыз. Сол колубузда, мына бул китепте да жазылып турат, карасаңыз 16-cı бетте. Бул бармак, комузда бул биринчи манжа, экинчи манжа, үчүнчү манжа, төртүнчү манжа экен. Ошондо билбей жатсаңыз, ручка менен маяка биринчи манжа, экинчи, үчүнчү, төртүнчү деп жазып алыңыз да.
Эми аттарын билесиз, чыпалакпы, кайсынысы ордоң. Мынакей бул маалымат 16-бетте. Нотанын үстүндө 4 манжа менен ойно десе, сиз тең чыпалак менен ойнойсуз. Ана мондан биринчи санап адаштырасыз башында. Адашпаш үчүн бул жака же бул жака жазыңыз да. Бул бат жаттоого жардам берет сизге. Сизге экинчи манжа менен ойно десе, сиз экинчи манжа менен ойнойсуз да. Нотада жазылып турат. Муну сен экинчи манжа менен ойношуң керек депчи. Ушуну экинчи манжа 4 десе 4, 1 десе 1. Ушуну белгилеп жазыш керек дептериңизге. Бул 16-бетте. Андан кийин баягы оң кол менен сол колду бириктирип ойношубуз керек. Ал үчүн эки колду кошуп ойногондо кандай болот? Биз дароо экинчи томду үйрөнөбүз. Шилтегенди үйрөндүк деп коелу оң кол менен. Эми сол колдун манжаларын билдик. Эми биз кайсыл кылда кайсы нотаны көргөндө ойнойбуз? Ал 19-бетте. Мынакей, бул жакта жазылган. Бул жака да жазып койдум. Муну скриншот кылып жазыңыз да, көчүрүп. Мынакей. Дептерге жазыла турчу маалымат ушул жака жаздым. Мынакей мындайда айтылып атат. Биринчи кыл, экинчи кыл, үчүнчү кыл, Биринчи кылда мынакей соль, ля, си деген ноталар алынат дейт. Биринчи кылда. Экинчи кылда до, ре, ми. Булар экинчи кылда алынат экен да, комузда. Ошондо биринчи кыл кайсыл дегенде ылдыйдан өйдө санайбыз. Мынакей. Сиз деле этажканы көргөндө мисалы, биринчи этаждан өйдө 9-чу этажга санайсыз, ошол сыяктуу. Биринчи этаж, экинчи этаж, үчүнчү этаж, мына ком ылдыйдан өйдө санаганда бул биринчи кыл, экинчи кыл, үчүнчү кыл. Биринчи кыл ми, ля, миге гүлөнөт экен. Биринчи кыл. Бул жакта мынакей, бул жакта деле жазылып турат. 1 деген сан биринчи манжа менен ойнойсуң деп сол жазылган экен биринчи кылда. Мынакей, биринчи кылда биринчи манжа менен соль деген нотаны аласың дейт. Биринчи манжабыз мынакей. Биринчи манжа менен биринчи кылда соль деген нота алабыз. Мына маалыматты бияка да жаздым. Соль. Ушуну жазабыз дептерге. Мына аны бул жактан да көрсөттүм. Соль биринчи кылда биринчи манжа менен мынакей. Ля деген нотаны экинчи манжа менен биринчи кылда, экинчи манжабыз сөймөй. Ортоңдойбуз. Си дегенде 4-чү манжа менен биринчи кылда. Биз азыр биринчи кылдагы ноталарды ойноп атабыз. Си. Си. Биринчи кылдагы ноталар. Анан бул жака да жазган. Мынакей. Нота китепте сиз мына могул ля деген нотаны көрсөңүз, мынакей, бул жак жакшы көрсөтүлгөн. Ля деген нотаны көрсөңүз, бул жакта бул экинчи манжа менен ана мындай тиңдей деп жазылбайт да, ноталар эле жазылып турат да. Мынакей, мындай ноталар элечи. Аны сиз жөн эле ойноп кетиш үчүн могуларды жатташ керек. Бул нотаны көрсөңүз, бул деген ля деген нота, анда сиз экинчи манжа менен биринчи кылда алат экенсиз. Бул экинчи томду сөзсүз жатташ керек. 90% экинчи томдо көп чыгармалар ойнолот да. Күүлөр. Мынакей соль диез деп коебуз. Соль деген нота торчосу бар. Биринчи манжа менен биринчи кылда аласың дейт. Эми ошону алабыз. Соль. Биринчи манжа менен мен биринчи кылда алдым. Андан кийин ля деген нотаны көрсөңүз, экинчи манжа менен биринчи кылда аласыз. Могу экинчи менен үчүнчү сызыктын ортосундагы нотаны. Экинчи манжабыз бул. Андан кийин
нота китепте 3-сызыкта бастырылган си деген нотаны көрсөңүз 4-манжа менен 1-кылды аласыз. 4-манжаңыз чыпалак. Ушунда соль, ля, си дегенди басканды үйрөндүк. Андан кийин 2-кылдагы ноталар. Торчосу бар дону көрсөңүз, мынакей нотада 3 менен 4-сызыктын ортосундагы до деген нота 1-манжа менен 2-кылда алынат экен. Бул 1-кылда алынса 3 нота, булар болсо 2-кылда алынат экен. 2 деп жаздым. 1-манжа менен 2-кылда алынат. 1-манжаңыз кана мынакей, ошо менен ушул солдун үстүндөгү эле ушуну басат экенсиз. Ушуну басат экенсиз. Андан кийин ре деген нота 4-сызыкта бастырылган. Бул нотаны көрсөңүз, сиз 2-манжа менен 2-кылды алат экенсиз. 2-манжа менен 2-кылда. Андан кийин бул 4 менен 5-сызыктын ортосунда жазылган нота ми. Муну сиз 4-манжа менен 2-кылда алат экенсиз. Жанагы синин үстүндөгү эле 2-кылда бирок. Бул биздин ноталарыбыздын жайгашуусу. Ушул ноталарды алат экенсиз. Биз азыр 2 томду үйрөнүп атабыз. Муну колуңузга чейин жазып алып, бытылдаса дагы жазып алып жаттасаңыз болот. Бир эле кино көргөндө, сериал көргөндө эле, видео көрүп эле, ай түшүнбөй атам, мен мынча жаштамын, тинче жаштамын деп шылтоо таппаңыздар. Самара эже тактакуна 70 жаштан ашса дагы бала кезде жаттаган күйлөрүн азыркыга чейин жатка билет да. Кеп бул жактан туура көңүл буруп, жазып, керектүү маалыматтар жазып алып эле ойноп машыгуу. Мынакей бул жакта жазылган. Эми биз комузду кантип туура кармайбыз? Ал 20-бетте. Ойноп атканда монтип алабыз да, монтип. Жок. Колубузду көтөрүп келип эле комузду мол жак менен кармайбыз. Ушул жерди x деп жазып аласыз. Ушул 0, анан бул жер x. Ошондо ушул жака комуз, комузду кармаган ушул жака тийиш керек. Алма карманда кармайсыз, мол жака комуз тийбеш керек. Ошондо монтип кармабайсыз. Жок. Тоголок кылып алма кармаганда кармап, тоголок кылып маяка тийди. Анан мол жак тийбей, тоголок кылып кармайбыз. Бул жакта да жазылган. Онда 20-бетте да окуп көрсөңүздөр болот. Тоголок кылып. Анан монтип кармап албайбыз, монтип ашып кетпейбиз, монтип жетпей калбайбыз. Бармакты мындай үстүнө коебуз. Сөймөйдүн мол жагын коебуз, комузга тереп, тоголок кылып көнөбүз. Анан алма кармаганда кармап ойнойбуз. Буларды манжаларды жүгүртүп көндүрүш керек. Сиздин тапшырмаңыз бүгүнкү оң колдо эле шилтеп ойно. Бул жактын ноталарын жөн эле билүү, биякты да ойноп, чогуу чертип, колуңузду кыйнабаңыз да. Ошондо биз комузду туура сол колду кармаганды үйрөнөт экенбиз. Бармакты коебуз, жана 0 жака о жак менен эле кармайбыз. Мынакей бармактым да коебуз. Анан алакан тийбеш керек, тоголок. Ошону мына сызгычка көрсөтүп атам. Мынакей комуз болсо, мына тоголок болуп турат. Мына бияк тийген жок. Бияк яма болуп туруш керек. Комуз ушул жака тийбеш, монтип албаш керек. Монтип алып эле тырышып атсаңыз, бош коюңуз. Сиз эмнеден уяласыз, эмнеден коркосуз? Сизди бирөө келип баштан ары чабып ийбейт. Бош, эркин, колуңузду кыспай, эркин комузду кармап ойнойсуз. Мынакей мондай кармап көрдүңүзбү? Бул жакта да көрсөтүлгөн. Мындай кармап көнөсүз да. Тоголок болуш керек. Өзүңүзгө ичиңизден айта бериңиз, могу жер яма болуш керек, ай. Баланча түгүнчө маякты монтип кармаба, туура эмес кылып атасың. Могу жерге сызып алыңыз, мындай яма болсун, тоголок кылып көнүңүз. Могу жерди монтип албаңыз, түзүрөөк. Мынакей. Комузду колду көтөрүп эле. Ушул жерди кармап көнөсүз. Оң колду шилтеп көнөсүз. Андан кийин могу ноталары мен бул жака жаздым да. Ар бир нотасы
Мисалы бул жакта айтылып атат. Соль деген нота экинчи кылда бастырып жазылат. Бул биринчи кылда биринчи манжа менен ойнолот, көрсөтүлүп турат. Ля деген нота экинчи менен үчүнчү сызыктын ортосунда жазылган, биринчи кылда экинчи манжа менен ойнойт. Үчүнчү сызыкта бастырылган си деген нота биринчи кылда төртүнчү манжа менен ойнойт. До деген нота үчүнчү менен төртүнчү сызыктын ортосунда жазылган, экинчи кылда биринчи манжа менен ойнойт. Ре деген нотабыз төртүнчү сызыкта жазылган. Бул рени көрсөңүз экинчи манжа менен экинчи кылда ойнойт экенсиз. Ми деген нота 4 менен 5 сызыктын ортосунда, ми деген нота экинчи кылда төртүнчү манжа менен ойнойсуз. Бул китепте да жазылган. Бул жакта да окусаңыз болот. Бирок керектүү маалыматты мен жазгандай жазып алыңыз да. Баарын китепте жөн эле көчүрө бербей, керектүү, маңыздуу жерин. Бул жакта баары жазылган. Сериал көргөндөй эле жөн эле башынан аягына чейин көрүп эле түшүнгөн жокмун дебей жазгыла. Мен айткандай машык кыла. Биздин тапшырмабыз ушул бүгүнкүгө.